Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагы 3-класс. Сабактын темасы эки жолдош. Сабагыбыздын алдында балдар жагымдуу маанай тартуулайм. Кана балдар жылмайып койгула. Бүгүнкү сабактын максаты эки жолдош деген текстте эки дос жөнүндө маалымат алабыз. Сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Достукка бекем болууга, жакшы сапаттарга көбүрөөк ээ болууга тарбия алабыз. Текстке тиешелүү жаңы сөздөр менен таанышабыз. Достук, дружба, чыгып кетет, залезает, шыбырады, прошептал, чыттап кетет, обнюхивает, таштап кетип калды, бросил. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазабыз. Биринчи көнүгү текстти окуйбуз, маанисин түшүнөбүз. Эки жолдош. Эки жолдош токойго барышат. Астынан аюу чыгат. Бирөөсү коркуп бакка чыгып кетет. Экинчиси жатып калат. Аюу келип, экинчи баланы жыттап басып кетет. Аюу кеткенден кийин биринчи жолдошу келип, аюу сенин кулагыңа эмне деп шыбырады деп сурайт. Анда экинчи жолдошу: жолдошуң жаман экен, сени таштап кетип калды деп айтты дейт. Эми балдар текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Эки жолдош кайда барышты? Эки жолдош токойго барышты. Астынан эмне чыкты? Астынан аюу чыкты. Бирөөсү кайда чыгып кетти? Бирөөсү бакка чыгып кетти. Экинчиси эмне кылды? Экинчиси жатып калды. Сен досуңду таштап кетет белең? Биринчи досу туура кылдыбы? Жок, биринчи досу туура кылган жок. Ал жолдошун таштап кетти. Силер эч качан жолдошуңарды таштап кетпегиле. Бул суроолордун жообун дептериңерге жазгыла. Достукка дайым бекем болгула. Бүгүнкү сабакта балдар эки дос деген текст менен тааныштыңар. Жаңы сөздөр менен тааныштыңар. Достукта кандай болуу керек экендигин түшүндүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.